Ассаламу алейкум. Азыр биткоин графикасын анализ кылабыз. Андан кийин башка активтерди. Эң биринчи эле меники биткоинди анализ кылам. Так, биткоин базы 110.989 болуп жатат. $1000 минус мындайча айтканда. Бул бир күндүк графика. Биз азыркы кезде караганда биток мындай караганда голова перевернутый голова и плеч тийип турганын көрүп турабыз. Значит, бул өйдөгө көтөрүлгөн паттернди көрсөтүп турат десек болот. Бирок кээ бир графический анализтерге ишене берген болбойт. Кээ бирде иштеп, кээ бирде иштебей калат. Бул криптовалюта базары дегендей. Так что азыр 1 саат 2 сааттык менен 1 сааттыкка өтөлүк. Эң биринчи эле 1 сааттык графика өткөндө 1 сааттыкта өзүбүз деле караганда 1-2 свечи чоң свечи ылдыйга куйдуганы бар. Бул значит азиатский сессияда продажа болгон ылдыйга. Так, азиатский сессияда продажа болсо, значит так, и нью-йоркский сессияда сразу продажа болгон. Биринчисинен астыңкы ликвид 111де ликвид алынган. Бул чыкканы 8 сентябрда чыккан экен. Бул 8 сентябрда чыкса, эми бизге 7 сентябрдагы мындайча айтканда свечанын ликвидин алынышын күтүш керекпиз. Анткени ага деле уже жакын калды ылдыңкы ликвид 110. Мен примерно уже 2 уровень бар эле. Биринчиси 119. 119да ликвид алгандан кийин кайра эле ылдыңкы 2 ликвид бар жайгашкан уровень, мындайча поддержка. Уровень поддержкага чейин түшүп келип туруп мындай өйдөгө разворот караштырып жаткан. Азырынча бул жерде деле кайра эле өйдөгө тренд болушу мүмкүн. Өзүбүз деле айтканым өзүмдө караганда мынакей астында тиген свечалардын тендери бар. Анан астыңкы уровень поддержка бар. Үстүндө уровень сопротивления бар дегендей. Эгер если что будан түшүп кетсе ылдыйраак, анда бизде слом структура болушу мүмкүн. Позицияны астыңкы уже бул жерден караштыра берсек болот деп ойдомун. Бирок мен азырынча астыңкы 109дагы ликвидден алынышын, андан кийин өйдөгө кетишин күтүп аткам. Бирок эң астыңкы ликвид мындайча айтканда безопасный ликвид көрүнүп турат. Бирок 104тү дагы мен индикаторду өскөндө көрсөтө берет. Бирок индикаторлорго 100% ишене берген болбойт. Бирок ошо 104 тараптан караймын. Азырынчаак уровеньден, астыңкы уровень поддержкадан примерно бул жерден точка покупкага өйдөгө караштырып көрсөтүп болот. Аны Binance'дан ачып 15 мүнөттүкүн ачып коюп койгом. Так, битокко түшүнүктүү болуш керек. Азырынча өзүбүз деле көргөндөй бир күндүктө жакшы бир паттерн чыгат. Головой перевернутый головой плеч бир күндүк графика менен чийгенде. Так, өзүбүз деле көргөндө перевернутый головой плеч чыгып атканын көрүп турабыз. Мынакей көк сызыкты бир күндүктө уровень мындайча айтканда четкий тренд бар. Астынан өйдөгө кеткен. Бир сааттыкта бир күндүктө головой плеч перевернутый головой плеч чыгып атат. Бир сааттыкта болсо өйдөгө кеткен четкий мындайча айтканда тренд бар. Өйдө жакка кеткен. Астыңкы уровеньге келип калдык. Как раз биз азыркы кезде покупкага точка входко кирип көргөнгө аракет кылыш керек. Бирок слом структура деле болушу мүмкүн бул жерден. Значит, ликвид алынды бул жердеги. Мисалы 111де ликвид алынды. Азыр эң астыңкысы 110до ликвиддин алынышын күтсөк болот. Бирок аз эле калыптыр ага. Мен азыр бул жерден покупкага караштырып көргөнгө аракет кылайын, ачып көргөнгө. Бул өзүмдүн жеке оюм, эч кимге совет бере албайм. Ар кимдин ою ар кандай трейдингде иштеген ою. Так, азырынча
биткоин түшүнүктүү болду. Эми алтынга келейик эң биринчи эле. Так, биткоин графикасын тазалап салайын. Мындайча айтканда түшүнүксүз болуп калды. Азыр бул жерден ар кандай рисунок сызыктар чийилип, кээ бирине түшүнбөй калыш керек. Так, сессионный индикаторду өчүрөлүк. Так, трендти чейип коелук. Өйдө кеткен тренд чийилди. Как раз бул жердеги деле уровень барганын көрүп турабыз. Мынакей уровеньди. Бул как раз уровеньде 1 сааттыкта бул жер имбаланс зонасы болуп калат. Мындайча айтканда шартовый зона, шорт имбаланс болуп калат. Как раз имбаланстан отскок берген экенин көрүп турабыз. Так, имбаланс. Имбаланстан уже бизде как раз 1, 2, 3 отскок болуп атыптыр. Бул жерден точка покупкага өйдөгө караштырып көрүүгө аракет кыламын. Так, муну 2 саатка кирип, так, скачать кылып коеюн Telegramга. Так, эми алтындын графикасын анализ кылып коелук. Алтындын базы 3643. Так, алтында өтө кеткен четкий тренд көрүнүп турат. Бизде бул жерде 1 күндүк менен келип карайлык. 1 күндүктө кандай болот? Так, 1 күндүктө зона бул жерде покупка зонасы деп атам эле, бирок бизде накопление болгон бул жерде аябай катуу. Зона мындайча айтканда зона продажандагы алган өйдө кеткен. Значит, азыр бул жерден бизге продажага точка ходго эч вариант жок 1 күндүк менен караганда. 2 сааттыкта азыр разворот болуп атыптыр. 2 сааттыкта разворот болуп атса, дагы 1 күндүк менен бизге зонаны мен бул трендтин үстүнөн отскокко караймын өйдөгө. Ошондо бул продажа покупкага примерно 3440 деп коеюн. Андан кийин анткени бул жерден эмнеге бул накоплениянын үстүнөн каратам дегенде, бул жакта деле караганда бизде 1 күндүк менен бул жерде деле накопление болгон. Көзүбүздө накопление өскөн, кара ретест, кайра өйдөгө отскок берген. Бул деле түшүнүктүү болуш керек. Бул жерде деле ошондой, бирок бир аз жетпей калган. Бул жерде деле ошондой как раз уровеньден волна катары кеткен да. Ретест, отскок, кайра ретест, отскок. Бул жерде деле ретест кылып, өзүп, кайра эле ретест кылып, бул уровеньди примерно бул жерге чейин 3900 деп коелук. Андан кийин кайра өйдөгө отскок болушу мүмкүн. Бул 1 күндүк графика. Покупкага примерно бул зонанын ортосунан өйдөгө караштыра берсек болот деп ойлоп жатамын. Бул өзүмдүн жеке оюм. Алтындан 1 күндүк графика. 1 саатка өткөндө азыр 1 сааттыкта бизде бул жерде эч мындайча айтканда продажага азыр вариант көрө элекмин. Если мен продажага кирсем, бул лонгко деле покупкага кетип калышы мүмкүн. А так бул жерде караганда бизде зона ФВГ зонасы бар. Үстүндө четкий ликвид. Ликвид 3674. Астыңкы ликвид 3626да. Азыр бизде деле примерно ички ликвидди алып туруп, кайра эле өйдөгө жөнөшү мүмкүн. Бул өзүнүн как раз бул жерде дагы бир жаңы ликвид бар экен, бирок ал алыныптыр. Мынакей бул жерде деле имбаланс зонасы. Бул зона болуп эсептелинет. Наверняка разворот бул жерден болушу мүмкүн.
имбаланстан. Азыр бул жерден эч покупкага жана продажага караштырбайм. Бир күндүк менен түшүндүрө кеттим жана видеодо кандай болот экенин. Мен как раз ошо ретест кылып кайра өйдөгө отскок кылганда өйдөгө покупкага караштырамын. Накопление тешти. Бул жердеги шорт позициясына кирген трейдерлердин ликвидациясын алды дагы кайра ретест кылып өйдөгө кетиши мүмкүн. Муну күтүп карап турабыз. Бир күндүк графика бул канча убакытта келет экенин аны айта албайм, бирок көздү ачып жумганча келип калат. Унутуп деле калышы мүмкүнбүз. Заметкага сактап койсок деле болот. Алтындыкы түшүнүктүү болду. Мунуку азыркы кезде ички ликвидден алып, может бул 3600-дөгү ровно ликвид имбаланс зонасынан өйдөгө отскок берип кетиши мүмкүн. Как раз бул жерде деле мынакей уровень бар экени көрүнүп турат. Проторговка болгон, өскөн. Как раз бул жерге чейин деле түшсө, бул жерден ылдыйга чейин өйдөгө өз албаса да накопление кылып ылдыйга түшкөнгө аракет кылышы мүмкүн. Дагы азыркы кезде Solana графикасын анализ кылып коелук. Solana деген монета бул жерде мен айткандай эле болгон экен. TikTokко киргизгем. Үстүнкү бул жердеги 3000 2000 бул жерде ликвид алынган. 2217 ликвид алынып, снятие ликвидность болуп кайра ылдыйга жөнөп атат. Значит, биз будан продажага караштырып көрсөк болмок экен. Ликвид алынгандан кийин. Азыр эч вариант жок, бирок кайра эле бул өйдөгө барышы мүмкүн. Үстүнкү ликвидтер алганга 2219-дагы. Андан кийин эң үстүндөгү чоң ликвидтерди алганга барышы мүмкүн. Solana. Азыр биз бул жерде негизи азыркы убакытта мындайча айтканда бука тренд убагында бизде шортко иштегенге эч вариант жок да. Мындайча айткандачы, шортко азыр ачып албайбыз, анткени любой момент ачып койсок өсүп кетиши мүмкүн. А так бизге эң жакшы вариант өстү, мындайча айтканда шортко кирбей эле ылдыйга түшүп жатканда, мисалы бир маанилүү уровень келгенде ошол жерден покупкага кармаганга аракет кылыш керек. Шортко эмес, покупкага. Азыр мен мисалы бул жерден ликвид алынды деп шортко кирип алсам, бул жерден по-любому эле кайра эле ликвид алып өйдөгө эле өзүп кетип калышы мүмкүн да. Ошондо минуска кирип кетиши мүмкүн. А так шортко киргенге эч вариант жок. Азыр менин оюмча ылдыйга эле түшүп келип 2200гө келгенден кийин 2010 адашып атам, кечирип коңуздар, 200гө келгенден кийин бул жерден покупкага караган жакшы. Көбүнчөсү минуска кирип кеткен ошол себептен болот. Өзүп дагы адам шашып кирип кетет, андан кийин минуска кирген боюнча жатып калат, шортко кирип алып. Так, азырынчалык менде вариант деле ошондой, эч өзгөрүү жок. Бир күндүк графикага кирип карап коелук. Бир күндүк графикада деле бул жерде деле четкий тренд бар өйдөгө кеткенге, мынакей өзүбүз деле көрүп турабыз. Бул үстүнкү трендте 1, 2, 3, 4, 5 жол бул жерде майдалаган экен. Значит, буда аябай катуу түшүү күтүлүшү мүмкүн жакын арада эмес, эми бир убакыт келгенде. Мынакей өзүбүз деле көрүп турабыз, бул жерде бир күндүк менен аябай катуу майдалаган. Бир рет мындайча айтканда аранын тиштердей болуп майдалап, анан резко ылдыйга түшүп кетиши мүмкүн ошо ликвидтерди алганга. Бирок аны күтүп карап турабыз. Бул видеону сактап койсоңор деле болот. Муну жакын арада Telegramга киргизип коем. Так түшүнүктүү болуш үчүн мен графиканы тазалайын. Рисунки. Так, бир күндүк графика астынан примерно тренд деле бар десек болот.
үстүнөн мисалы бул жерде эле имбаланс зонасы эле жок экен, значит бизде үстүгү ликвид алганга барышы мүмкүн. Бирок бул көбүнчөрүк качан графикада свеча мындай майдалап жылып калса, ичкейлеп бир убакыт келгенде аяк катуу өзү же болбосо аяк катуу түшүү болушу мүмкүн. Муну карап турабыз. Кимге түшүнүктүү болсо карап турабыз. Бул жакын арада бир канча бир убакыттын ичинде буда түшүү болушу мүмкүн. Может күнбү, может бир айдагы ошондой бул түшүп деле кетиши мүмкүн. Так, доллар, японский йен. Бул аябай жакшы монета болуп жатат менин оюмча. Бага аябай жагып жатат. Бул Форексте иштеген жакшы экен бул мен. Мен бул менен көп эле жолу иштедим. Так, бир саатка киргенде бул жерде азыр продажа болгон. Азиатский Нью-Йорктун сессиясында дагы продажа болгон бул жерде. Сразу бул жерде геп зонасы чыккан, геп зонасын сразу өстү да кайра жабып, ылдыйкы ликвиддер алынган, кайра өйдөгө өсүп баратат. Азыр бизде кайсы сессияда? Так, Нью-Йорк сессиясында өсүп жатыптыр. Лондондо продажа болгон экен. Мындай караганда эми бизде үстүнкү ликвиддерди алганга өзүшү мүмкүнбүз. Так, как раз бизде астыңкы ликвиддер, бул жердеги полный ликвиддер алынган экен бир сааттык менен караганда. Так, бул жердеги ликвиддер полный алынган экен. Ошондо бул ликвиддерди бул свечале алып койгон. Өзүбүз деле көрүп турабыз. Аны 2 сааттык менен карап койлук. Как раз алынган экен ликвиддер. Бул жердеги кичине эле алынбаган экен, бирок бул тараптагылар алынган экен. Түшүнүктүү. Так, биз боковикте жүрөбүз бул жерде. 2 сааттык менен караганда 4 сааттыкта деле эч өзгөрүү жок. Бул жерде эле боковик зонасы. Астында четкий уровень бар. Үстүндө деле уровень бар. Муну ложный пробой деп койсок болот. Түшкөн, накопление кылган, кайра өйдөгө өскөн. Значит, бул жерден покупкага киргенге аракет кылсак болмок. Бирок мен муну унутуп койгом. 4 сааттык графикада. Азыр бизге өйдөгө өсүү күтүлүшү мүмкүн. Жакын арада же болбосо астка келип, кайра өйдөгө кетиши мүмкүн. Муну күтөбүз. 4 сааттык графика. Өзүңүздөр деле карап көрсөңөр болот. Бул монетанын кыймылы кандай кыймылдап жатат. Ар бир монетанын кыймылдары ар кандай болот. Мисалы, кээ бирөө монтип доллар, японский йенде болуп, накопление болуп калат узак убакыттан бери. Кээ бирөө болсо мындай өйдөгө тренд болуп кете берет. Кээ бирөө болсо алтындай болуп сразу өсүп кете берет. Мисалы, кээ бир монеталар германский 40 бул монетадай болуп, ылдыйга индексте болуп түшүп, накопление кылышы мүмкүн. Буда да түшкөн ылдыйга. А так, буда деле аябай катуу түшүүлөр болгон. Өзүбүз деле көрүп турабыз. Значит, буда деле түшүү болгон бул жерде деле. Азыр бул жерден өйдөгө өсүшү мүмкүн. 4 саат графика. Кимге кызык болсо, монетанын аты деле өзүбүз деле көрүп турабыз. Индекстин мындайча айтканда S&P 500 сыяктуу эле карап иштеп көрсөк болот. Брокер AvaTrade. Кимге кызык болсо, ссылкасы Телеграмда бар, катты алып карап турсаңар болот. Так, видео кимге жакса комментарийге лайк басып, жеке оюңуздарды жаза кетиңиздер. Болгону ошо.